Ноокат районунда, мына Ноокат шаарында бизде мына Ноокат шаарында Кара Турпак деген участкада мына эски садик, мурун ФАП болуп турган, ошол жерде бир эски имарат турат да. Ошону кайра садик кылсак деп, бул жерде Ноокат шаарынын балдары да барат, Гүлистан айыл өкмөтүнүн балдары барат. Ошону бир өзүңүзгө бир белгилеп алсаңыз, ушул акимге тапшырма берип, проектибизди да даярдайт. Ошол садикти куруп берсек аябай жакшы болот эле да. Себеби бул жерде бала бакча жетишпейт. Ошондуктан сөзсүз түрдө жардам беришибиз керек. Биздин шайлоочулардан арыздар келип түшүп атат. Дагы бир маселе, Гүлистан айыл аймагында Таштак участкасы, мына бул жерге да бир мектеп, бала бакча керек деп атышат. Бостон участкасында, бул да Гүлистан айыл өкмөтүнө карайт экен. Эски мектеп бар дейт, 8 эле класс бар экен. 1000 окуучу окуйт экен да. 8 класс, бул даже 300-400 менен окуса дагы балдар батпайт да. Ошон үчүн бул жерге бир кошумча мектеп куруп беришибиз керек. Бостон участкасы жазып алыңыз. Анан Фрунзе участкасында да Шаназаров эски мектеби эскилиги жеткен, авариялык абалда бүгүнкү күндө. Бул жерге дагы жаңы мектеп курушубуз керек. Ошондой эле Гүлистан айыл өкмөтүндө Мундуз участкасы, бул жерге дагы бала бакча башталган, фундаменти курулган бойдон токтоп турат деп бизге кайрылып атышат да шайлоочулар. Ошону бир жакшы көзөмөлгө алып, бир протоколдук бир тапшырма берсеңиздер да.